25 бөлүм. Белектердин өзгөчөсү болгон канжар. Ошол кыш Айбарча ойлогондой узак болбой тез эле өтүп кетти. Кар калың түштү. Канжарды антташып берип кеткенден кийин Би Арслан тегин ар дайым чабарман аркылуу белек жиберип турду. Бирде деңизден алынган ак бермет шуру, бирде алтын жиптер менен саймаланган жибек жуулук, бирде баалуу таштар чөгөрүлгөн иймек, дагы биринде жүзүн тунук кылып даана көрсөткөн кымбат баалуу көзгү белек кылды. Айбарча бирөөнүн сүйүктүүсү болуп канчалык жагымдуу экенин ушул жолу алгач ирет сезди. Мурдагыдай шартылдабай, калтар түлкүдөй кылактана басып, сүрдүү көрүнгөн жүзү жумшарып, сыпаа бийкечке айланды. Гүлай кышы бою кара булутту күттү. Өткөндөгү жоругуна бирде уялып бети бозорсо, бирде ызаланып ачуусу келет. Кара булут менден мындайды күткөн эмес. Ошон үчүн ачууланып чыгып кетти. Эми келгенде мага жылуу сезимдерин арнайт, деп өзүн өзү жооткотуп, анан бара-бара ушул оюна катуу ишенип алды. Эми кайтып келгенде ага сонун белектерди ала келчүдөй көңүлү эргиди. Күндөр биринин артынан бири кубалашып өтө берди. Жаздын келиши менен кут темир каган элин кайрадан жайлоого көчүрдү. Гүлай Айбарча менен өткөн жайда чатакташкандан бери аны менен көп сүйлөшчү эмес. Ал тургай өргөөсүн да айылдын баш жагына, Айбарчаныкынан алыс жерге тиктирип алды. Бирок көчтө демейдегидей болбой, жүзү жадыраган эжесин көрүп таң калды. Бир чети таң калып, бир чети кызыгып, бул тууралуу сурамакка атайын Айсун жеңесинин өргөөсүнө келди. Бир топко сүйлөшкөндөн кийин Айбарча тууралуу сөз баштады. Жеңе, менден жуучулар үзүлбөй, эмне деген шылтоо айтышты билбей да калдым. Айбарча эжемди качан күйөөгө узатып, мага качан жол бошотосуңар? Деди кыз жеңесинен. Каган атабыздын жылдык ашы болоору менен дароо турмушка узатабыз, дей салды Айсун күлмөңдөй. Кимге? Деп элтейип калды Гүлай. Кызыкенин антташып койгон баатыры бар, ошону күтүп жүрөт, деп эркелетип мурдунан чертип койду аны жеңеси. Ким экен ал жеңе? Ушундай маанилүү кепти мен кандай укпай калам? Ашыналардын ханзадасы Би Арслан тегин. Ой, кантип эле? Антпей эле. Ар бир кадамын Кызыке мага сырдашарын билесиң. Жакында эле тегинден кат алып киши келди. Каган атабыздын ашы өтсө, атасын жиберип, куда түшө турганын айттырыптыр жигит. Жеңе, чын эле ошондойбу? Ошондой ханбийкем. Тегин ар дайым чабарман жиберип, белек берип турат. Бирде Мухит деңизден алынган ак бермет шуру, бирде кыпкызыл маржан шуру, бирде алтын жиптер менен саймаланган жибек жоолук, алыскы урумдан алдырган баалуу алтын күзгү. Деги койчу, Айбарчага арнап жибербеген белеги калган жок жигиттин. Гүлай таң калып, бир чети ичинен заары кайнап кыжыры келди. Айбарча эмнеге эле тымпыят десе, бир билгени бар тура. Эң эле сонун белеги Би Арсландын антташкандагы берген белеги, деди кепке кызып кеткен Айсун. Ал апасынан калган канжар. Ал биздин чоң энебизден калган канжар экен. Апасы ашыналарга турмушка узаганда жарашкаган атабыз өз колу менен Бааркүл энеге берген экен. Аздектеген буюмум да ушул, берген антым да ушул, деп тегин аны Айбарчага бериптир. Аны Айбарча көзүнүн карегиндей кылып сактап жүрөт. Гүлайдын кең дүйнөсү тарып, куйкасы курушуп, жеңесинин андан аркы сөздөрүн уккусу келбеди. Уруксат сурап, өргөсүнө кайтты. Эмне кыларын билбей ойлонду. Ал бир элдин сулуусу болсо, эмнеге ага өзүнө жыккан жигиттер көз салбайт да, ат үстүнөн түшпөй телпилдеп жүргөн Айбарчага Би Арслан тегин ашык болот. Гүлай жанын коерго жер таппады. Эмне кылышты билбей, Айбарчага кекенип, ичине кара тааруу айланбай ойлоно баштады. 27 бөлүм. Тымызын жасалган иш. Назар устанын кызы Бөркү ашканада кызмат кылып жүргөн. Капыстан эле Гүлай ханбийкенин нөкөрлөрү келип, аны дегдеңдеткен бойдон алып жөнөштү. Ханбийкенин өргөөсүнө келишти. Нөкөрлөрдү чыгарып жибергенден кийин өргөдө Гүлай, анан анын нөкөр башчысы Жибек гана калды. Жүрөгү түшкөн Бөркү отурган ордунда былк этпей, деми да чыкпай калгансыды. Сага берер белегим бар, деди бир аздан кийин Гүлай чөк түшүп калтырап отурган Бөркүгө карап. Нөкөр башчы Жибек чамгарактай басып келип, колундагы муштумдай болгон боз баштыкты Бөркүнүн колуна карматты. Карма, деди ал башын өйдө кылбай отурган кызды зекип. Бөркүнүн колу калтырады. Чеч оозун.
Кыз баштыкты араң ачып алтын тыйындарды көрдү. Өмүрүндө биринчи жолу мындай алтын тыйындарды кармалап отурат. Белегим жактыбы? Деди Гүлай кекерлей. Ханбике, мен эмне белек алып жатам дейсиң де. Айбарчанын алтын канжары бар экен. Ал чоң энебизден калган белек экен. Ошону эч кимге билгизбей уурдап мага алып келип бересиң. Бөркүнүн үнү дирилдеп чыкты. Жок, мен уурдай албайм. Бери кара, деди тиктиңдеген Гүлай. Канжарды уурдабай албасаң, же бирөө жарымга бул тууралуу ооз ачсаң, жаным аман калат деп ойлобо. Ал дагы көк көздөрүңө эриген коргошунду өз колум менен куюп салам. Өмүр бою темселип көр болуп жүрүп өтөсүң. Бөркү эмне кылар айласын билбеди. Гүлайдын эмне үчүн канжарды уурдатканы жатканын түк дагы түшүнгөн жок. Баргындагы эң аз дегенде 3 күндө канжарды менин колума алып кел. Баса, эртең бүрсүгүндөн Айбарча ысык булакка сууга түшкөнү барат деп уктум. Сен да ээрчип бар да канжарды эч кимге билгизбей уурдап ал. Айбарча жолго түшүрүп алдымбы же сууга түшүп калдыбы деп издеп жүргөнчө убакыт керек болот. Бул жерден уурдасаң билинип калабыз. Менин канжарды алып кел дегенимди жан киши укпасын да билбесин. Болбосо көзүңдөн ажырайсың. Уктуңбу? Эми канжарды уурдап бере албасаң, өмүрүм менен кош айтыштым дей бер. Сендей күңдөрдүн көбү сууга барган кезде агып кеткен. Жаныңды тың-дым кылып коюш бат эле. Ошону билип кой, деп кекетти аны Гүлай. Бөркү араң баш кийгенге жарады. Ошондон 2 күндөн кийин Айбарча чын эле ысык булакка кыздар менен сейилге барды. Бөркү ашкананы тейлеген ашпозчу кыздан суранып жатып ээрчип алды. Кыябын келтирип канжарды уурдап алды да Гүлайга жеткирди. Биярслан берген канжардын жоголгонун Айбарча кечинде араң билди. Канизаны чакыртып жолго түшүрүп алдымбы деп эртеси баардык жерди издетти. Эч жерден тапкан жок. Айбарча катуу кайгырды. Гүлай канжарды уурдатып алгандан кийин Чигилдердин бекзадасы Бектур баатырга Айбарчанын атынан жөнөттү. Канжарды алып Чигилдердин айылына барган жигит Бектур баатырга жашыруун жолугуп, Ханбике сизди жактырат экен. Ушул чоң энесинен калган канжарды атайын сизге арнап берип жиберди деп жай жаткан жигиттин бүйүрүн кызытып, сезимдерине от салып канжарды табыштады. Урматтуу угарман, сиз Гүлнура Жумалиеванын Мен сүйүүнү тандайм чыгармасын уктуңуз. Окуган Айгүл Мырзабек кызы. Кийинки бөлүмдөрдө Бараттын Биярсландан өч алышы жана башка көптөгөн кызыктуу баяндар сиздерди күтөт. Гүлай чабарманынан Бектур баатырга канжар бердеткен ошол күнү Биярслан Шегунун Пайкенттеги ордосуна келген болчу. Кире бериштеги бийик дарбазаны алтын жалатылган түркүктөр тиреп турат. Бакчада куйругу чубалган тооз куштар үн салып жатты. Бул Аксарай Абохан убагында канчалык зоболо күтүп жашаганын данистелейт. Шегу эс алуучу жайындагы калың салынган килемдин үстүндө куш жаздыктарга чыканактап алып, Персиядан алдырган кооз мүштөгүндөгү таттуу чылымын чегип, керлейип жаткан экен. Кел арстаным, кел жайгашып отур, деди агасы аны көрүп. Жаткан ордунан козголбой, апасыныкына окшогон кыйык көздөрү менен тиктеп, энисин оң жагыма олтур дегенде ишарат кыла ээк какты. Мен сага жайланышып жатып, конок болгону келгеним жок. Кошуундун тамак ашы, курал жарак үчүн жардам сурап келдим, деди Биярслан Шегунун бул текеберленип жаткан кебетесине кыжырдана. Агасы Абонун жолун жолдоп, эми Шегу да сарайдын жибек менен муздай турган ыңгайына көнүп, кече эле ат жалында ойногон жигиттик кайратын жоготуп бараткандай көрүндү. Ой, кошуун тууралуу шашылба, бүгүн бул жерде конок бол. Сенин келериңди угуп, сүйүктүү курдагыңды жасоого буйрук бердим. Кара дарыяда жатып, ордодо акылдуулар менен сүйлөшпөй, жапайы болуп кеткенсиң го, сөзгө келбей. Амандык сурабай эле демитип калыптырсың. Шегу манчыркай ордунан обдулуп, оозуну аңырдай ачып эстеп алды. Зериге отурган түрү бар. Бир көз ирмемдик өмүрдүн ырахатын көргөндү да билиш керек. Анан парча кемселинин этегин кайрып артка таштап, жанында шарап куюлуп турган чөйчөктү өз колу менен алып Биярсланга сунду да отур дегендей оң жагына дагы бир ирет жандап койду. Бүгүн бул жакка түнөп, жакшылап бел чечип, эс алып кет арстаным. Биярслан аргасыздан Шегунун жанына мандаш токунуп отура кетти.
Сөөлөтүнө манчыркап азырынчага Пай кенттин өкүмдары катары баш кагандын жарлыгы чыга элек болсо да, өзүн эбак эле хан эсептеп, ордону бийлеп баштаган Шегу бети чулуюп толуп кеткендей көрүндү Тегиндин көзүнө. Бир аздан кийин агасы алаканын аста чапкылап койду эле колдоруна чакан урма аспаптар менен дутар, чанг кармаган ордонун ырчы чорчулары аны гана күтүп тургандай акырын жылып кирип келишти да дутар менен делебени козгогон добуштарды чалып киришти. Ушуну эле күтүп турушкандай ортого ийиктей чимирилген 10 чакты бийчи кыздар бийлеп башташты. Агамдан калган күндөр, деди Шегу бий Арсланды көз кыйыгы менен тиктеп, акырын шыбырап. Биринен бир өткөн сулуу. Карасаң, биздей болуп кылыч сүйрөп, ат үстүндө гана жүрбөстөн, абу агам жашаганды да билген экен деп ойлоп коем кээде. Шегу кытмыр жылмайып, үлбүрөгөн көйнөктөрү апакай денелерин араң жапкан бийчи кыздарды тиктеп калган бий Арсландын даалысын таптады. Ортодо бийлеген кыз Тегинге жакындап келип, болгон назын көрсөтүп бийледи. Суйкайган сулуу денесине бийчи кыздын кызгылт түстөгү көйнөгү куп жарашып турду. Бий Арслан аны көргүсү келбегендей терс бурулду. Сен ага жагып калдың окшойт, деп кубурады Шегу, жагымдуу бий менен чаңдын добушуна магдырай башын чайкап. Өтө эле сулуу бекен, я, кааласаң сага тартуулайын. Баса айтмакчы, Сасанидтердин аскер башчысы Пирус экөөбүзгө деп эки сулуу күңдү тартууга жибериптир. Кереги жок, деп бурк этти бий Арслан. Ортодо чатагы урбап турганда Сасанидтерден тартуу алганыңа жол болсун. Балким бул кыздарды тыңчы катары жиберсе кантесиң? Кой, сен таптакыр эле элдин баарын душман көрүп калгансың го. Чепте жата берип, өтө эле орой болуп кетипсиң. Пирус тынч ниетин дос катары деп белек жөнөттү. Ал кыз укмуштуудай сулуу экен. Сага кошуп берем, чепке ала кет. Кереги жок деп айттым го. Чек арадагы черуунун арасында аялдын болгону жоокерлердин дили менен кайратын өлтүрөт. Муну уккан Шегу каткыра күлдү. Анын каткырыгынан диванканага жакын жайгашкан бакчадагы жайла басып үн салып жүргөн куйругу чубалган тооз куштар чоочуй моюндарын койкоңдото тынчы кетип калышты. Сен эмне, аны баары үчүн алып бара жатты белең? Өзүңө күн кылып ал. Ага катары акыл айткың келсе, шашпай бийди көрүп бүтүп мага кел. Мен мейман бөлмөсүндө болом. Ушинткен бий Арслан бул жыпар-жыттары аңкыган сулуу кыздар башына айланткан азгырык дүйнөдөн тезирээк кутулгусу келип, шарт ордунан турду да отурган жеринен чыгып кетти. Көрсөң муну? Жигиттин артынан тиктеп калган Шегу жылмайган калыбынан жазбай, арстаным, такыр ойрой болуп кетелегиңде сага бир сулуу кызды белек кылайын, деп сүйлөгөн бойдон кала берди. Канчалык бий Арсланга кош көңүл караган болуп көрүнсө да, Шегу ага катары боор толгоп, аны жакшы көрүп турчу. Бул жолда башына бир ой кылт эте калып, өзүн өзү кубаттап, молуңдап алды. Эртеси күнү Тегин Шегу казынасынан бөлүп берген акча базардан аскерлердин тамак ашы үчүн буудай, таруу, күрүч, арпа алдырды. Аларга кошуп жоокерлерге керектүү буюмдарды саттырып алды да, анын баарын бир нече төөгө дыңкыйта жүктөтүп, ээрчите келген жигиттерин коштоп, Кара Дарыядагы чепти көздөй кайра кечке жуук жолго чыкты. Күн кечтей чыгып калгандыктан Кара Дарыяга жетпей, жолдо жыгачтан курулган чакан кербен сарайга конуп калышты. Күн кире баштаган кез эле. Кечки тамактан кийин бөлмөсүнө кайтып келген жигит шам жакты. Бир кезде каалга акырын тыкылдап калды. Эшиктен бети башы чүмбөттөлгөн бирөөнү жетелеп атаян кирди. Кебетесине караганда аял киши өңдөнөт. Бул ким? Деп үрпөө тиктеди бий Арслан атаянга суроолуу карап. Ханзадам, бул Шегу агаңыз тартууга берип жиберген күң. Тигил чүмбөттөлгөн аял ушул эле сөздү күтүп тургандай бетин ачты. Шегу айткандай нагыз сулуу кыз экен. Кып-кызыл көйнөк кийип алыптыр. Күн кыздын кызыл көйнөгүн көргөндө бий Арсландын көз алдында чачтарына 5 көкүл өрүп, кызыл көйнөк кийген ай барча тартыла түштү. Жакында өтө турган жарашкагандын чоң ашын Тегин чыдамсыздык менен күтүп, күн санап жүргөн. Ашка барып, андан соң дароо эле кызга куда түшөр ою бар экенин атасына айткан. Алды каршы болгон эмес. Менден сурабай эмнеге ээрчитип келдиңер? Кайра сарайга жеткирип бергиле, деп ачууланды ал. Анан бир нерсе демекчи болуп, оозун эптеген атаянды укпай короого чыгып кетти. Шегунун жосунсуз жоргуна ачууланып, ары бери басып жүрдү. Аба үп болуп турду.
Асманда ай төп төгөрөк болуп толуп, түн бир башкача кооз эле. Капысынан арт жагынан "Тегин, бул сизби?" деген үндү укту. Артына кылчая карап, Кабыл Баатырдын асыранды уулу Кербен башы Кара Булутту көрдү. "Сиз кайдан жүрөсүз, Баатыр?" Биярслан өз бир тууганын көргөндөй сүйүнүп, Кара Булут экөө кучакташа көрүштү. "Дидар кайып деген ушул. Минтип жолугушуп калабыз деп ким ойлоптур? Византиядан келе жаткам. Бүгүн такыр эле кеч кирип, бул жерге конуп калууга туура келди. Чөлдө үйүр менен карышкырлар көбөйүп кетти деп уктум. Ооба, биз да Кара дарыяга жетпей калдык." Ушинтип кобурашып турушканда, алардын жанына Атаян жанагы кызды ээрчитип кайра келди. "Тегин, бүгүн түн кирип кетти. Бул жерде түнкүсүн карышкырлар көп болот. Эртең менен эле бир жигитти дайындап, бул күңдү кайра артка жөнөтөйүн." Шүмүрөйгөн абалда турган тигил кызды тиктей, анан анын дагы бирөөнүн баласы экенин ойлогон Тегин жөн эле жектей бербейинчи деп ичинен ойлоп алды да, "Болуптур, эртең кетсин" деди. Бирок Тегин "Айта бер. Бул аялды каяка жаткырарды билбей жатам. Кербен сарайдын ээсинен сурасам, бир дагы бош бөлмө калган жок" деди. "Өзүңүз билесиз, топ эркектин арасында жалгыз аял киши болсо, менин бөлмөмдө кала берсин" деди Биярслан бир азга ыргылжың болуп тургандан кийин. Атаян күңдү ээрчитип кайра кеткенден кийин алардын сүйлөшкөн сөздөрүнө эрксизден күбө болуп турган Кара Булутка түшүндүрө кетти. "Агам Шегу мен каалабасам да болбой, Сасанидтердин аскер башчысы Пирус тартууга берген күңдү мага жибериптир. Эртеңден калбай кайра жеткирип бер деп жатам." Кара Булут баш ийкеп абалды түшүнгөндөй болду. "Кечки аштын камын кылсак кантет, Тегин? Мен жаңы эле өзөк жалгадым эле." Бирок алардын сөзүн тыңшап тургандай болуп, Кербен сарайдын ашпозчусу өзгөчө эле эпилдеп экөөнүн жанына жетип келе калды. "Ханзада, бул жердин куурдагы өтө даамдуу. Кааласаңар даярдап бере салам." Биярслан Кара Булуттан айбарча бир жакшы кеп угуп каламбы деп үмүттөндү. Анан калса бүгүн анын бөлмөсүнө тартууга келген күң дагы жатаарын ойлоп бөлмөсүнө баргысы келбеди. "Бир аз шарап ичип, сергили, алыстан чарчап келе жатыпсыздар" деди анан Кара Булутка. Түн бир окумга чейин Кара Булут экөө сүйлөшүп отурушту. Чу дегенде эле Сасанид шахтарына кызмат кылып келген кол башчы Бахрам Чубиндин кадыры күндөн күнгө артып бара жатканы тууралуу кеп салышты. "Бул кетиште шах өз бийлигине коркунуч келтирет дегендер арбын" деп сөздү андан ары улашты. "Бахрам бул зоболосу менен Ормезид шахка баш ийбейт. Ал тургай анын тагын тартып ала тургандай. Ормиз шахтын так мураскери Хосров Парвиз 18ге эмит болду. Сарайдын иштерине анча кызыкпайт деп уктум" деп түшөлдү Кара Булут. Биярслан үндөбөдү. Мындай алсырап турган учурда Иранды бийлеп турган Сасанид шахтарына кол салыш оңой. Сасанидтерге каршы түрктөр аябай чоң кол курап жатышканын ойлоп, сыр бербей тымпыйып отурду. Сөз учугу уланып отуруп, күн чыгышка барып такалды. Суй сарайында бийликке келгенине 7 жыл болгон император Ян Цзянь өлкөнү оңдоого чындап киришкенин, көчмөндөрдөн коргогон улуу дубалдын курулушун кайра баштаганын, андан соң Византиядагы абалды кеп салышты. Барып Кара Булуттун жаш чагын эскеришти. Анан Биярслан батынып Кара Булуттан айбарча тууралуу сурады. Айбарча кичинекей кезинен эле бет дегенин бербеген өжөр кыз. Билимге ушунчалык ынтызар болгон бийкешти көрө элекмин. Мен Византиядан барганда ар дайым китеп ала барам. Бардык кыздар өзүндөй тамга тааныса деп ойлойт, деп кызды мактап жатты Кара Булут. Тегин кыз тууралуу улам сурап коюп, болочоктогу олуктусу үчүн чын дилден сыймыктанып отурду. Бул эмне эле Айбарчаны кайра сурап жатат деп ойлоду ичинен Кара Булут. Ошентсе дагы бүгүнкү жолугушууга жарпы жазыла баарлашып, түн бир окумга чейин отурушту. Биярслан бөлмөсүнө кайтып келе жатып түшүнүксүз добушту укту. Ага бөлмөсүнүн ичинде бирөөлөр кармашып жаткандай туюлду. Каалгага жетип тыңшап калды. Кайра жымжырттык эйледи. Жигит акырын каалганы ачкан кезде бетин кара чүпүрөк менен таңып алган, капкара кийинген бир эркек аны көздөй атырылып чыгып, колундагы кыска, эки жагы миздүү кылыч менен саймай болду. Тегин тез кыймылдап, аны колго чаап жибергенде, тигинин колунан кылычы ыргып кетти. Буга карабай, көзгө илешпей кыймылдап, экинчи колу менен кынынан эки жагы тең миздүү узун кылычын ала коюп, ага кайрадан чабуул жасады. Ханзада кылычын жалаңдаган мизин колу менен кармап токтотууга аракет кылып, болгон күчү менен каршылашын
ээк талаштыра бир тепти. «Жигиттер, атаян!» деп кыйкырды анан. Күзөтчүлөрдүн дүпүрөгөн үнү угулду. Кара кийимчен неме дагы бир аз кармалса колго түшүп каларын түшүндүбү, каалганы каңтара тээп качып жөнөдү. Биарслан жерде буту колу таңылып жаткан жанагы кызыл көйнөкчөн күңдү көрдү. Ага жетип барып жардам берейин деп ойлоп байланып турган колун чечти. Так ошол маалда күн койнуна каткан узун канжарын ала коюп тегинди жүрөк тушка сайып жиберди. Кыздан мындайды таптакыр күтпөгөн жигит коргоно албай калды. Тегиндин чакырыгынан улам кербен сарайдын ичи заматта жанданып уктап жаткандар ойгонду. Жаңы гана үргүлөп жаткан атаян ызы чуудан ойгонуп кийимин кийип кийбей Ханзаданын бөлмөсүнө чуркады. Жанынан кара көлөкөдөй болгон бирөө ылдам чуркап өттү. Анан бир нече жас оолдор аны кубалап келе жатышканын көрдү. «Тегинге кол салышты!» деп кыйкырды алардын бири атаяндын жанынан чуркап өтүп бара жатканда. Кара кийимчен киши кербен сарайдын жыгач тепкичтеринен илбирстей болуп көзгү илешпей бир заматта секирип өтүп бакса коргондон ашып жок болду. Тегиндин жигиттери анын артынан түштү. Бир саамга делдиреп туруп калган атаян Ханзаданын бөлмөсүнө көздөй чуркады. Биарслан күңдүн колунан канжарды тартып алып, аны каалга таргатка ыргытып жиберди. Бөлмөгө кирип келген эки күзөтчү күңдү желкеден ала дыркырата сүйрөп жөнөштү. Ордунан жүткүнө өйдө боло берген жигит артка бурулуп бир-эки кадам таштаганда көкүрөгүнөн аккан кандын жытынан баш айланып, бут алдынан жерге өчтү. Акыркы жолу көргөндө атаян чуркап келип, «Тегин, тегин!» деп кыйкырып жатты. Анан атаяндын үнү өлмөсөк чиркейдин үнүндөй алыстан үзүл-кесил угулуп барып эсин жоготту. Урматтуу угарман, сиз Гүлнура Жумалиеванын «Мен сүйүүнү тандайм» чыгармасын уктуңуз. Окуган Айгүл Мырзабек кызы. Кийинки бөлүмдөрдө окуялар татаалдашат. Кадырман окурман, чыгарма жакса лайк басып, пикир калтырып, каналга катталыңыз. Сиздин колдооңуз каналдын өсүшүнө жана жаңы бөлүмдөрдүн тез чыгышына шарт түзөт. Биз менен болгонуңуз үчүн чоң рахмат.